Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Аллах сиздерден разы болгон болсун. Анткени менин ошол энекем менен ээрчишип, ушул сиздер көрүп турган алыскы айтылуу Индияга келип, дартына даба издеп келгенбиз. Ошол учурда бардык ушул мусулмандын негизги куралы, күчү бул дуа деп айтылып келет исламда. Мына ошондой дуа кылып, бата тилек кылып турган бардык бир туугандарыбызга, мекендештерибизге терең ыраазычылык билдирем. Аллах сиздерден разы болсун. Ушундай бүгүн энекем Кудайга шүгүр 5 саат 10 мүнөттүк операция болду. Ошол эле врачтар менен бул жакта келгенибизге чейинки аралыкта апамды ушул Кыргызстанда диагнозун так аныктай албагандыктан ушул жака келүүгө туура көрдүк. Анан бияка келгенден кийин ошол жүрөгүндө тромб бар экендигин, негизги 3 канал бар экен жүрөктө, ошол үчөөндө тең тромб болуп, анан ошол улам давлениясы түшпөй эле көтөрүлүп, ушундай бир кыйналып турган учур болгон. Бирок Кудайга шүгүр ал күндөр артта калды. 5 саат 10 мүнөттүк операция болду. Бул аралыкта биз менен бирге болгон, ушундай бир кыйынчылыгыбызда тең бөлүшкөн бардык бир туугандарыма ыраазычылык билдирем. Мекендештерим, рахмат. Ушу Америкадан дагы, Россиядан, Кореядан, Казакстандан да чыгып, деги эле дүйнөдөн биз менен кабардар болгон бир туугандар мен личкама да жазып, комментарийлерде жакшы бата тилегеңердин баарын окуп турдум. Мындай жакшы сөз бир дем күч берет дейт. Ушунчалык рахмат, ыраазымын. Апам, энекем бүгүн Кудайга шүгүр күн санап ден соолугу жакшырууда. Аллах баарыңардан разы болсун. Эч бир үйдө энелер оорубасын, ата кыйналбасын, балдардын жакшылыгын көрсүн. Анткени ата-эне, ар бир ата-эне биздин жакшылык сыйырматыбызды көргөнгө татыктуу жандар. Дүйнөдөгү эң кымбат асыл адамдар булар биздин ата-энелерибиз. Андан башка биздин дүйнөдө кымбат адамыбыз жок. Ошон үчүн ушу аталар аман болсун, апалар аман болсун. Ушул энелерибиз менен ээрчишип, атабыз аска зообуз болуп, дайыма кашыбызда бар болсун. Ошол ушундай эл ичиндеги элдин уулдары, ошол эле Сыймык Бейшекеев байкеме рахмат. Ушул Алы Туткучев бир тууганга рахмат, акыныбыз болгон. Ушундай учурда баягы жылуу пикирин айтып, бата тилегин айтып тургандыгына Гүлзат Байзакова эжеке, деги эле ушундай аттуу баштуу кыргыздын уул кыздарына рахмат. Дем күч берип, мына ушундай учурда бирге болгонуңуздар үчүн Аллах баарыңардан разы болсун. Эч ким оорубасын, кыйналбасын. Деги эле ар бир үйдө эне мээримине зарыккан күн болбосун. Энелер узак жашасын. Кадырын билем менен, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйынго, ушулар сизге белегим, ушулар сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Ал барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Сагыныч гүлүм кечемин, сиз үчүн барын жеңемин. Мөрөктүн суусун таба алсам, апаке сизге белегим, апаке сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Ал барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым.
Menin baylığım